Ассалаумалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан Ош реклама каналы. Бүгін 15 апрель 2025 жыл мен сіздерге өте соңғы жерде жайғашқан сатылуучу жерігенен болған үй туралы маалымат бермекчимин. Срочно сатқа чыгып атат. Келип эле жашай турган даяр бардык шарттары бар, ремонту сонун болгон үйлөрдүн бири экен. Менимче бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Видеону аягына чейин сабыр кылып көрүңүздөр. Баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Түшүнүңүздөр, мен силерге келүү жолун түшүндүрөйүн, анан келип үй тууралуу дагы да бир толук силерге кеңири маалымат берейин. Лайктан басыңыздар, дос тааныш тууган уруктарга, группаларга сатылуучу ушул үйдүн видеосун жибериңиздер, алар дагы кирип көрүп коюшсун. Мен турган жер туугандар бул Кара Суу базарына өтө жакын жерде жайгашкан Тельман айылында турам. Так, туугандар, мен турган жер бул айтып өттүм Тельман айылы. Бул болсо Ош Кара Суу жолу. Эгерде сиздер мына Ош шаар тараптан келген болсоңуздар, же болбосо мына Кара Суу базары тараптан келген болсоңуздар, мына ушундай Ош Кара Суу жолунун боюнда жайгашкан Тельмандагы Саха деген баняга ориентирди аласыздар. Ушул банянын жанындагы асфальт көчөгө кирип, 200 метр түп-түз жүрүп, анан сол тараптагы 4-чү көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Туугандар, мен айткан 2-чи көчөгө кирип, сиздер бул жака 100 метр жүрүп келсеңиздер, мына ушул көчөнүн эле оң тарабында мына ушул үй сатка чыккан учуру, бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Келип эле жашай турган, ремонту жакшы болгон сонун үйлөрдүн бири экен. Ээсине акча керек болуп атат экен туугандар. Ошол эле себептен сатып атам, кызыл китеби бар, документи так деп мага маалымат берди. Вариант обмен жолдорун сурапмын. Ал жагын эми ээсине чалып өзүңүздөр айтып көрөсүздөр. Так, үйдүн жери 12 сотых, 2 участок, 6 сотуктан 2 участок, 2 кызыл китеби бар туугандар. Условияларына келе турган болсок, таза суу бар, кранттар орнотулган, үйдүн ичинде да кранттар орнотулган, суу бар туугандар. Свет бар. Газ болсо жакынкы күндөрдө келип калат деп ээсим мага маалымат берди. Так, үйдүн границасы туугандар ушул жерден башталат. Ал жакта биринчи воротасы. Экинчи воротасы бул. Ушул ворота менен каласаңыздар, бул ворота менен үйгө түзмө-түз кирип чыгып турсаңыздар болот. Бул границасы мына ушул үйдүн бүтүшүнө чейин. Мына 2 кабаттуу үй уже бул коштоңуздар болуп калат. Менимче түшүндүңүздөр, Анан мына үйдүн алдында кошумча жери дагы бар экен. Көчөттөрдүн 1-2 түрлөрүн эгип, мына ушундай арка дагы жасап койгон учуру туугандар. Мына көчө тараптан негизи жакшы болуп көрүнөт экен. Сыртында сонун кылып жасап коюптур. Вариант обмен жолдорун сурапмын, эми ал жагын эсине чалып өзүңүздөр айтып көрөсүздөр. Ушундай шартка байланыштуу эле сатка коюп атабыз деп мага маалымат берди. Лайктан басыңыздар, дос тааныш тууган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жиберип койсоңуздар деле болот, алар дагы кирип көрүп коюшсун. Так, мына жакта воротаны ачып кирип келе бересиздер. Суу, свет, кудук, бүт бардык условиялары бар. Септиктери дагы жасалган. Ушундай ылый тарабы, стяжка өтө тарабын. Ушундай бир навес туугандар. Жери өтө кең экен. Келесиздер, жашайсыздар туугандар. Оңго бурулсаңыздар, мына жакта 5 бөлмөлүү үйү, ремонттору жакшы. Жүрүңүздөр, мына коро тарапка барайын да бир айландырып көргөзөйүн. Жакшы сон. Лайктан басып, дос тааныш тууган уруктарга, группаларга ошол сатылуучу үйдүн видеосун деле жиберип койсоңуздар деле болот, алар дагы кирип көрүп коюшсун. Бул жакта 3 бөлмөлүү времянка, ана жакта экинчи воротасы, ана жакта дагы кошумча курулуштары. Бул жак болсо бак, жогору тарабында мал сарай навеси менен, бул жакта тапчан, бул жакта кудук, тандыр, душ, ажаткана бардыгы бар экен. Өтө сонун, 12 сотка. Кең экен. Азыр киргениңиздерде мына оң тараптагы ошол чоң үйүн көргөзүп берейин, жүрүңүздөр туугандар. Так, 5 бөлмөлүү үй. Так, кирсеңиздер ушундай чоң коридору туугандар. Каалаган бөлмөңүздөргө кирип бара бересиздер. Мен кандай кылайын азыр? Сол тараптан баштай берейин эми. Себептенде сол тарапта чоң бөлмөсү бар экен. Асты полу жыгач. Дуалдар обои. Потолоктору гипсокартон сыяктуу болуп жасалган. Кондиционер дагы бар. Бул конок бөлмө. Аяк тирезелери пластик. Жакшы. Так, азыр светтерин жандырып койдум, кайра өчүрүп коюп турган. Так, бул жагы экинчи бөлмө. Так, бул жагы. Туугандар. Бул ошондо менимче спальня окшойт, ал жакта печкасы бар. От жаксаңыздар, наркы бөлмө дагы жылый берет. Так, ушундай. Бул ошондо 3-чү бөлмөсү болот. Жүрүңүздөр чыгайлы бул жактан. Бул жак болсо барыңыздар эле билген дагы бир бөлмө. Бул жакта дагы печкасы бар. От жагып тамак кыла бересиздер дегендей. Мына жака жүрүп келсек, бул ошондо акыркы 5-чи бөлмөсү. Туковкасы бар туугандар. Печка болгондон кийин наркомтасында туковка болот, айтпасам деле билесиздер. Дагы эмне маалымат берейин туугандар. Жакшы экен. Документтери так бардыгы сонун. Анан киргениңиздерде ушундай үйдүн коридорлору дагы кең экен. Туугандар, мына чоң 5 бөлмөлүү үй тууралуу колдон келишинче маалымат бердим. Караңыздар, өйдө тарабына жүзүм, бүт бардыгы даярдалган. Кудай буюрса, сонун кылып жүзүм өстүрүп пайдалансаңыздар болот. Бул жагы көлөкө болот, кыскасы сонун. Эми туугандар, мына ушул мен жана айткан 3 бөлмөлүү времянкасын да сиздерге көргөзүп берип коеюн. Жүрүңүздөр. Так. Так, туугандар, бул жакта экинчи бөлмөсү.
жилой, адамдар кадимкидей элер өздөрү жашайт дегеним. Мына бул жакта духовкасы бар. Көрдүңүздөр, ал жакта печкасы бар экен. Тамак кылып, от жагып үйдө жылып турсаңыздар болот. Жакшы. Кааласаңыздар чоң үйдө, кааласаңыздар ушул времянка үйүндө деле жашай берсеңиздер болот. Ремонтторун көрүп атасыздар, жакшы, сонун. Туугандар, колдон келишинче үй тууралуу маалымат берип атам. Азыр чоң үйүндагы мына времянка үйүндө көргөзүп бердим. Мына жагы азырынча склад катары колдонуп аткан. Кийинен ремонт кылып жилой кылып койсоңуздар деле болот. Анан туугандар, бул мен жанагы айткан экинчи барата. Кирсеңиздер, эс өзү трактор айдап экен эле. Ошол мындай гараж сыяктуу кылып койгон элем дейт. Эми карап көрөсүздөр кийин. Гараж кылып коесуздар, же отункана, көмүркана кылып коесуздар, варианттары көп. Мына границасы кошунасынын үйүнө чейин болуп калат. Анан туугандар, жакшылап болуп туруңуздар, мына отун да бир майда чүйда темир тезектерди көрүп атасыздар. Бүт бардыгы кетет. Бардыгын алып кетем, жашына уборка кылып, тазалап үйдү өткөрүп берем. Ала турган адамга дейт. Ошондой туугандар. Бул жагы болсо мал сарай, эми ичине кирип эле коеюн. Акур, слив бүт бардыгы даяр. Өйдө тарабы навес. Жакшы. Мал, кой, бука баксаңыздар болот. Жүрүңүздөр, эми үйдүн алдына дагы өтөйүн. Так, туугандар, жүрүңүздөр, мен сиздерге эми мына бакты дагы көргөзүп берип коеюн. Көрүп атасыздарбы? Көчөттөрдүн түр-түрлөрү эгилип, чоңоюп, кадимгидей мөмө берип калган учуру. Бул сырткы тарчан. Бул жак болсо кудук. Негизи бул жерде суу кең эле, бирок запасной кудук дагы жасап койгон. Мына кран орнотулган, суу бар. Анан туугандар, каратадан келип оңго бурулганыңыздарда мына чоң үйдү көргөзүп бердим, 5 бөлмөдөн турат. Бул жагында подвалы дагы бар экен. Эми салат, варенье да бир башка нерселерди коюп койсоңуздар болот. Бул жагы навес. 3 очок жасалган, раковина орнотулган, суу чыгат. Той топур кеңири өткөрө бересиздер, кудай буйрса. Кыскасы бүт бардыгы пландаштырылган. Мына кондер бар. Мына караңыздар, үйдүн жери кеңири экен. Жап-жашыл болуп көркүнө келип турган учуру. Мына өтө сонун. Бул жак тандыр. Мына мындай бир свежий нанды өзүңүздөр жабып тамактана бересиздер, жей бересиздер дегендей. Тондар. Бул жагы барыңыздар эле билген душ. Раковина, күзгү, аристон, ал жер болсо стиралканын местосы экен. Дальше бул жака жүрсөңүздөр, душевой кабина. Септикке бүт бардыгы уланган. Мына септик ушул жакта окшойт. Анан туугандар, көрдүңүздөр, эми домдогудай условияларды кылып, шарттарды түзүп койгон экен. Кудай буйрса келип эле жашай бере турган жери кенен болгон үйлөрдүн бири. Так, бул жагы болсо сырткы ажаткана. Бул жагы да бир кладовка дегендей. Баасы канча дей турган болсоңуздар, $155,000. $155,000. Анан кеми бар. Эсине чалып, же WhatsApp'тан жазып, сүйлөшүп, содулашасыздар. Вариант мен жолдорун сурап алыпмын. Ал жагын эми эсине чалып айтып, сүйлөшүп көрөсүздөр. Барыңыздарга ийгилик. Ошол жерден дагы сонун болуп көрүнөт экен.